Бишкектеги опера жана балет театры бүгүн өнүгүүчүлөргө толду. Кезектеги 5-курултайга катышуу үчүн баш калаадан жана аймактардан 900га жакын делегат келип, ар бири каттоодон өтүп орундарын алышты. Туура саат 11-де съезд мамлекеттик гимн менен ачылды. Күн тартипке 3 маселе коюлду. Алар алдыдагы жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышуу, өлкөдөгү саясий абал жана партиянын ишмердиги, Бишкек шаарынын партиялык стратегиясын бекитүү. Эгер ысырыктар жок болсо, анда добуш коюп, добуш бериңиздер бекитүү боюнча күн тартипте. Өнүгүү прогресс партиясынын 5-съезд өткөрүүсү чоң майрам. Анткени партия алгачкы кадамды 4 жыл мурда 2012-жылы жергиликтүү кеңештерге шайлоолорго катышуу менен баштаган. Башталганда эле жыйынтык берип, өлкө боюнча 2 шаарда мэр, 2 шаарда шаардык кеңештин төрагасын алган. 2015-жылы парламенттик шайлоодо 13 мандатка ээ болуп, аймактык партиядан республикалык партияга жетише алды. Партия жон гана убада берип тим болбостон айткан сөзүн аткарып келүүдө. Мисалга, айылдарда айыл чарбасын өнүктүрүүнү техникадан баштап, өлкө боюнча МТС программасын деңгээлде жайылтууга жетишти. Шаарларда болсо жарык шаар долбоору жайылтылууда. Бүгүнкү күндө биздин партия регионалдык партиядан республикалык деңгээлдеги партия болуп айланды, урматтуу партиялаштар. Бул чоң жеңиш. Биздин партия бул иш аракеттерди биз аткарып келгенбиз, көп иш чараларды. Көптөгөн иштерибизди алдыда турат. Биздин иштерибизди аткарыш үчүн, ошон үчүн биз жергиликтүү кеңештерге катышабыз деп турабыз. Маселелерди чечиш керек. Көбөлүк жөнөкөй биздин карапайым элибиздин жашоо турмушун жакшыртуу үчүн жергиликтүү кеңештерге барып, мына ошол жерден биздин өкүлдөрүбүз бюджеттик негизинде иш аракеттерди жасаш керек. Кыргызстанда 22 шаарда шайлоо болот. Şu 22 шаардын ичинде 21 шаарда биз катышып атабыз. Мына кече мурда күнү биз Бишкек шаарында конференция өткөздүк. Мына Баткен областынан баштап Исфанадан Марын шаарына чейин бүт жерлерде конференция өткөзүлүп, кандидаттардын тизмеси бекитилип, территориалдык шайлоо комиссияларына тапшырылды. Ошон үчүн ушул талапкерлерге биз ак жол каалайбыз. Ийгилик болсун, жеңиш болсун деп айткыбыз келет. Өнүгүүнүн максаты жон гана мандат алуу эмес, ар бир жарандын жашоосун өзгөртүп, өлкөдө коопсуздукту камсыз кылуу. Биз партия атынан сиздерге тапшырма берип атабыз. Жөн эле кеңешке кирүү үчүн эмес, а сиздер барып ушу шаарларда биринчи орундарды алып келгиле деп айткым келет. Ошол себептен, урматтуу партиялаштар, делегаттар, бир жагадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, биз бириндикте болсок, оюбуз бир болсо, ошондо жеңишке жетебиз. Ошондо биздин мамлекетибиз өсөт, мамлекетибиз өнүгөт. Ошондо биздин мамлекетибиз дүйнө боюнча башка мамлекеттерден таанымал болобуз. Биздин элибиз жаркын жашоо жашаса, мына ошондо биздин мамлекетибиз алда басып өнүгөт деп айткым келет. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында Кыргызстандын жалпы калкынын 35% жашайт. Ички жана тышкы миграция агымынын өсүүсүнөн улам Бишкек инфраструктурасында проблемалар көп. Ал күн сайын өсүп жатат деп айтууга болот. Өнүгүү партиясы бул ирет Бишкек шаардык кеңешке кирүүнү максат кылат. Эл ишенич көрсөтсө, баш калааны өнүктүрүү стратегиясын ишке ашырат. Сегодня люди притягиваются в город в большом количестве. На них не хватает ресурсов. Теперь инфраструктура должна выстраиваться вокруг людей. Вы это понимаете, что люди все в город приезжают, у нас не хватает дорог, у нас не хватает всего инфраструктуры. Теперь бизнес, улицы, парки выстраиваются вокруг горожан. В Бишкеке есть сотни тысяч людей в пригороде, в жилых массивах, на стройках, которые нуждаются в дополнительном комфорте и в базовых условиях. Өнүгүү прогресс проблемаларды эле айтып койбой, аны чечүү жолдорун так билет жана аны калкка сунуштайт. Чтобы разгрузить центр города, уважаемые коллеги, сохранить памятники, парки и исторические здания, мы должны вкладывать в
развития новостроек и пригорода. Это значит, что мы создадим и создаем альтернативный центр притяжения. Что такое центр притяжения? Это вот в новостройках должны быть, я вот вижу, это больницы, это детсады, это школы, это все, которые может человек получить услуги, вот он должен получать в этих центрах притяжения. В городе должен быть не один центр, а несколько. Сегодня нет другого выхода. Только равномерное развитие города может дать возможность сделать шаг вперед. Анда бизнеске ыңгайлуу шарт түзүү, жол тыгындарын азайтуу үчүн көп кабаттуу унаа токтотуучу жайларды салуу, заманбап коомдук транспорттарды пайдаланууга берүү, гипермаркеттерде, социалдык дүкөндөрдү ачуу, дени сак жашоо үчүн көчөлөрдө спорттук аянтчаларды ишке киргизүү бар. Ошондой эле жарык шаар долбоору шаардыктардын коопсуздугун жана тазалыгын камсыз кылуу үчүн жасалууда. Если в регионах открывается МТС, то в городе успешно реализуется проект «Светлый город». Сегодня уже больше половины освещено города. Это и южные микрорайоны, центральная часть и новостройки. Такими же принципами мы планируем решить и другие проблемы. Например, проблему общественного транспорта. Мы предлагаем завести и использовать электроавтобусы, которые работают 100% на электричестве. Крупные города уже полностью перешли в Европе, в Америке, в Китае, в Японии на такой вид транспорта. Өнүгүү прогресс партиясы башка көп жылдык тажрыйбасы бар партияларга салыштырмалуу ишмердүүлүгү боюнча асыктыкка жеткендигине карабастан өлкөбүздүн коомдук жана саясий, социалдык, экономикалык өнүгүшүндө өзүнүн кайталангыс жүзү, тартыптуу орду, реалдуу программасы бар жана алардын чектен ишке ашырылып жатканы менен алдыңкы катарда болууда. Я кандидат в депутаты городского Кенеша. По специальности я врач, росла, воспитывала в семье врачей. И мне сегодня очень радостно видеть, что в наших рядах, в нашей партии стало очень много женщин. Добро пожаловать за всем. А нужны ли женщины в политике? Безусловно, нужны. Как говорят в политике, именно женщины обладают большей нравственной силой. У них более высокие этические нормы и особая способность устанавливать хорошие отношения с людьми. Именно женщины-политики подчеркивают приоритетность таких проблем, как уважение, как соблюдение прав и достоинства личности, борьбу со всеми видами насилия, развитие сети дошкольных и школьных учреждений, образование, здравоохранение. Өнүгүү убада берип гана тим болбостон аны иш жүзүндө далилдеп атканы партиянын мүчөлөрүн көбөйтүүдө. Мындан бир жыл мурун өзүбүздүн ушу такси кызматыбызга аябай чоң көйгөй жаралды. Ал өкмөт тарабынан кабыл алган праворолдуу таксилерге кызмат кылуу үчүн тыюу салынган болчу. Ошол кезде өзүбүздүн үнүбүздү уккан Өнүгүү прогресс партиясы бол бирден-бир болуп ушулар өзүбүздүн азыркы бөлүгү маселебизди чечип бергендиктен өзүбүздүн бизнести ушу жарандарга өзүбүздүн ушу элибизге кызматыбызды көрсөтүп улантып өнүгүп өсүп келатабыз. Жарык шаар кылабыз деп эле болушунча мүмкүнчүлүктөрүн жетишинче. Пока Өнүгүү прогресс партиясы өзүнүн айтма сөзүнөн жаңылап элек birinci şartlarda şaylonun en şosun destek Жалалабад şarı olur. Oşunda Жалалабад aldılar. Birinci şaylonu genişliğe şiir çiğ salıp vergenizde. Oşonlardan biz bakalım. Алдыдагы шайлоо таза өтүшү керек. Ал эми анын тазалыгына жолтоо болгондор мыйзам менен жазаланышы керектигин Бакыт Төрөбаев белгиледи. Мына кече жакында мыйзам киргизилди. 10% парокту көтөрүлдү. Биз айтат элек, жогорку кеңештин шайлоолоруна 10%, 9% болуш керек. Туура. Ошондо партиялар, ири болуп партиялар парламентте азыраак болот. Бирок жергиликтүү кеңештердин шайлоолорунда 7% боюнча калыш керек. Анткени бизге окшогон жаңы ачылган партиялар ошо жергиликтүү кеңештин шайлоолоруна катышып
кийин келечекте алар чоң партияга айланат деп ишенетилек. Ошондой эле 2017 жылдагы президенттик шайлоого Өнүгүү Прогресс өз талапкерин чыгара турганы белгилүү болду. Биздин партиядан биздин кандидатыбыз чыгат, же болбосо башка жакшыраак катыктуу талапкер чыккан болсо, биз ошону колдойбуз, урматтуу депутаттар, коллегалар. Мен айткым келет, бул кызмат өтө жооптуу, жөнүндө көчөдөн алып келип, жөнүндө бир адам отургузуп бул туура эмес. Анткени анын колунда мамлекет болот, анын колунда бүтүндөй элдин тагдыры болот деп айткым келет. Урматтуу коллегалар, урматтуу делегаттар, биз айткым келет принцип боюнча. Биз мына Жогорку Кеңештин депутат, Жогорку Кеңеште спикерликке талапкерлер көргөзүлүп, биз айтканбыз, биздин мамлекетте демократия болуш керек. Кандай болбосун дагы парламентте плюрализм болуш керек. Ар кандай сунуштар айтылыш керек. Сунуштардын атаандаштыгы болуш керек. Мына биз айттык, ар дайыма альтернативдүү шайлоо болуш керек. Парламентте спикер болобу, альтернативдүү болуш керек. Комитетте төрагаларга шайлоо болобу, альтернативдүү болуш керек. Облсменге шайлоо болобу, альтернативдүү болуш керек. Кандай болбосун, кайсы шайлоо болбосун, альтернативдүү болуш керек. Анткени биз элге, депутатка жана башкаларга альтернативдүү талапкерлерди көрсөтсөк, ошондо эл өзү тандап, каалаган адамды тандаш керек. А жок, бул адамды шайлайсыңар, бул адам болот деп андай мажбурлап, андай иш жүргүзбөш керек. Принцип дегенimiz ошондон биз 29 статьяда конституцияга өзгөртүү боюнча 26-га макул болдук. Биз эч кандай бир көчөгө чыгып, же бир туура эмес жумуштарды аткарган жокпуз. Биз парламентте мыйзам чегинде 3 статьяга макул эмеспиз айттык. Бул биринчи, мамлекеттин кызматкерлерине чектөө киргизип атышат. Ага биз макул болбодук. Экинчиси, парламентаризмге бир доорой бар. Коалиция чыгыш үчүн 3/2 депутаттар кол коюш керек деген. Добуш бердиби? Бул деген кагаз, бул деген мыйзам. Анан кийин ар бир депутатты кол койдуруп, бул деген туура эмес деп айтылат. Үчүнчүсү, бул прокуратура боюнча тергөө жөнүндө биз өзүбүздүн принцип боюнча турдук. Эмне үчүн? Прокуратура бул борбордук орган. Конституцияда так жазылып турат, борбордук орган. Эмне үчүн биз каршы чыгып атабыз? Биз прокуратурада тергөө калсын деп атабыз. Бүт тергөөнү азыр милицияга, финполицияга жана СМБге беребиз деп атышат. Булар кимдер? Булар өкмөттүн мүчөлөрү. Алар борбордук орган эмес. А прокуратура бүгүнкү күндө бул жаза кылмыш системанын өзөгү турат. Өзөгү бүт тергөө үстүнөн көзөмөл жүргүзөт. Мисалы мен сизге айтып коеюн. Мына милиция тергөө жүргүзүп атат. Эгер ал туура эмес тергөө жүргүзүлсө, мурда азыр учурда прокуратура ал тергөөнү алып өзү тергейт. Кийинки кандай болот? Милиция тергөө жүргүзүп атат, эгер туура эмес өзгөрткөн болсо, жүргүзгөн болсо, анын тергөөсүн алып башка милицияга берип коет. Ошол туурабы? Туура эмес. Ошондон биз принципиалдуу түрдө бул туура эмес деп айткан сөзү. Дагы эмне үчүн айтып туура эмес? Мына биз Мордованын тарыхын карап чыктык. Ал жерде аябай ушул прокуратура жок болуп, ушул тергөөлөр СМБ милицияда жана финполиция болуп, ал жерде партиялар ошол структураларды күч катары аны колдонушту. Партиялар арасында атаандаштык болуп, ар бир партия ушул структура аркылуу башка саясий оппоненттерге колдонушту. Мына ошол жерден саясий кризиске айланды. Биз ошону алып келгибиз келбейт. Программада жазылган жакшы багыттарды жазылган программада бул багыттар абдан туура тандалган. Ошон үчүн эл 15-жылкы парламенттик шайлоого колдоо берди. Ошол программаны сөз жүзүндө эмес, ооз жүзүндө эмес, иш жүзүндө аткаргандыгында болуп жатат. Эми мына азыр шаардык кеңешке аттанышып атат биздин партиянын мүчөлөрү. Кыргызстан боюнча бул жергиликтүү кеңештердин баардыгын аттанып атат. Биз ошолорго мына мен аксакал катары
şu ак батамды берейин, жолуңар ачык болсун, Кудай колдоп, шайлоочулар колдоп, ошол жерде бардык катышкан жерлерде жеңишке ээ бололор. 2 саатка созулган курултайда партиянын алдыдагы иштери жана Бишкекти өнүктүрүү стратегиясы делегаттар бир добуштан колдоого алышты.